Айбек Тойчубаев үйүн жылытуу үчүн көмүр алып жатат. Ал Мурасордо конушунда жашайт. Өзү жашаган жерде көмүр 50-100 сомго кымбатыраак, ошондуктан шаардагы базарлардан кап менен алып турат. Каарманыбыз үйүнө бүгүн 2 кап көмүр алып келди. Аны 200 сомдон сатып алган. Отунду жагып үйүн жылыта баштады. Айтымында көмүрдүн баасы күн сууктаганда кымбаттап кетет. Тонналап алууга капчыгы жука. Сууктап кетти деп былтыр 180ден сатылган, 170 ушундайдан алчубыз да. Быйыл өтө эле негизи кымбат болуп атат. Арзаныраак деп ошо Старый Толчокко барсак, ошол жакта 200дөн болуп калыптыр, бул объездной же ушуларга барсак уже 220-230дан сатылып атыптыр да. Жылытуу маселесин эптегени менен жаңы конуштарда жарык жарытпайт. Элдин көпчүлүгү электр менен оокат кылгандыктан кир жуугуч, жылыткыч, муздаткычтарга кубаттуулук жетпей иштебей калат. Мындай көрүнүштөрдөн арылуу үчүн кыш мезгилинде электр энергиясына альтернатива колдонуу керек. Ал үчүн көмүр, газ, күн энергиясынан чыккан кубаттуулукту пайдалануу зарыл. Быйыл өлкөдө 2.460.000 тонна көмүр даярдалышы керек. Анын Бишкектеги баасы 3,5-дан 4.800 сомго чейин сатылууда. Бишкекте кичине бир 100-200 сомго кымбаттаган жерлер бар. Булар бирок баанын өсүшүнө объективдүү деле мындай негиздер жок. Бул жерден айта кете турган нерсе, калкыбыз деле быйыл көмүрдү эрте камсыздап башташты. Анткени пандемиянын экинчи волнасы болот деген коркунуч болуп, анан ошо элдердин ар бери жүрүшүнө чектөөлөр киргизилеби деп, андан тышкары Казакстандын көмүрү келип атат. Аяктан да көмүр үзгүлтүксүз эле келип атат, РНК деле көмүр жетиштүү. Быйыл Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз. 2020 жылдын 20 ноябрына карата 14,2 миллиард кубту түзөт. Былтыр ушул убакка 16 миллиард кубтан ашык болгон. Ага карабай электр энергиясына чектөөлөр болбойт дешет адистер. Кыш мезгилиндеги жарык таңкыстыгын жоюу үчүн Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясы импортталат. Мы заключили договор с казахской стороной. Эки өлкө ортосундагы келишимдин негизинде кайсы мамлекетте энергиядан тартыштык болсо, сатып алуу жүргүзүлөт. Мындан тышкары быйыл пандемия учурунда жай мезгилинде оңдоп түзөө үчүн өчүрүүлөр болбой, ремонт иштери кеч бүткөрүлдү. Антсе да кышында социалдык объектилер, оорукана, бала бакча, мектеп, балдар үйлөрү өчүрүлбөйт. Ошондой эле жарыкка болгон баа кымбаттабайт. Бишкек жылуулук электр борборунда 9 буу казан, 5 труба генератор иштеп жатат. Өлкөнүн кыштан чыгуусуна 2.460.000 тонна көмүр керектелет. Анын 1.110.000 тоннасы калк үчүн, 240.000 тоннасы бюджеттик мекемелерге жумшалат. Быйыл 10 ай ичинде 1.696.000 тонна көмүр даярдалды. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.